Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү замандаштар, баарыңыздарга ысык салам айтабыз. Мирель экөөбүз кайрадан кызматтабыз. Салам. Мирель дагы айткан эле мен дагы силер мененмин, ушул микрофондо кызмат кылууга даярмын. Көңүл калуу жөнүндө көп сөз кылдык. Эми болсо келиңиздер ушул көңүл калуудан кантип чыгуу ыкмаларын белгилеп кетели. Бирок андан мурун айтмакчыдан, силер болсо эгер ушул көңүл калуу сезимден чыккан учуруңуздар бар болсо, же эксперт болсоңуздар, же психолог болсоңуздар, биз менен бөлүшүп кетиңиздерчи. Мурунку подкасттарды угуп туура эле айттыкпы, кошумча болсоңуздар жазып кетиңиздер, жана биз менен байланышта болсоңуздар сонун абдан сонун болмок эле. Бүгүн болсо көңүлүңүз чөгүп турса кантип көңүлдү көтөрөсүз? Мына ошол жөнүндө сөз кылалы. Негизи ачык көңүл дейт, бул шаңдуу көңүл, булар ден соолукка таасир этет экен түзмө-түз биринчи эле кезекте. Бир сонун сөз бар ыйык жазууда. Ал жакта баягы кайгырган муң, кайгырган рух дейт, бул сөөктү чиритет экен. Тескерисинче ушундай шаңдуу нерсе, рух, бул адамдын жан дүйнөсүн дарылайт экен да. Элестет, бул демек канчалык кенен айтылган нерсе да. Мындай обширно деп коет го, баш эле айтылып калган. Демек бүгүн көңүлдү анда кантип көтөрөбүз? Жакшы. Ачык маанай жакшы экенин билдик, ден соолукка таасир этет экенин билдик. Эми биз аны кантип көтөрөбүз? Эң биринчи сунуш канчалык күлкүмүштүү, канчалык бул ыкма кандай көрүнбөсүн, бул күлүп тургула дейт го. Мынаса жөн гана жылмаюу, күлүп жылмаюу бул деген өтө жакшы нерсе экен да. Жылмайып мындай айтат эмес беле, сен аттын бетиндей болуп баспай эле кичине жылмайып койсоң болот дегендечи. Ошентип айтышабы? Ошентип айтышат. Бирөө жакшы ошондой салыштырма. Бул биринчи жолу уктум да ошондо, ошол адамдан. Сенин бетиң аттын бети бир эмеде формада эч качан өзгөрбөйт го. Ошондой жүрөсүң, көңүлүң көтөрбөйсүң, кичине жылмайып койбойсуңбу дегенде. Жакшы экен, жылмайып жүрөм. Андан тышкары жагымдуу жыт, бул дагы аябай пайдалуу. Анан эстеп кеттим, психологдор үй бүлөлүк көбүнчө ортодо конфликт чыкканда сыртка чыгып сейилдеп кеткиле, көңүлүң көтөрүп алаксып калат дейт да. Бул дагы жакшы ыкма экен. Демек сейилдөө, ары бери чыгуу, эс алуу, басуу, бул дагы бизде серотонин гормонун көбүрөөк иштелип чыгарат. Физикалык күч келтирүү, мисалы, көнүгүү жасоо, бул дагы бизде маанайды көтөрөт. Музыканттар менен кошумча болот го дейм. Бул кийинки ыкма болсо, менден сунуш ыр угуп атканда, кандай ыр угасың, ыр болбосо да кандай музыка угасың, ошонун баары дагы салыштырмалуу бул кошумча берет силерге да. Эгер жакшы уксаң музыканы, анда сенин маанайың көтөрөт. Эгер сен ыйлаган уксаң, күйүү жөнүндө уксаң, мисалы сагындым дегендер, анда маанайың дагы түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кээде музыка дагы жардам берет. Мүмкүн баарына эмес, бирок көп адамдарга жардам берет. Анан жанагы жыпар, жыттуу жыттар менен дарылагандар бар го, ароматерапиячы, ошол жагымдуу жыттар дагы маанайды көтөрөт экен. Мисалы, жаз келип калды, буюрса сирень гүлү, караңызчы кандай сонун тюльпандар, кызгалдактар чыга баштайт, гүлдөрдүн жыты, бул дагы маанайды көтөрөт экен. Чын эле байкасаң, мисалы, эшикке ушундай бир түшүктө жүрө берипчи, Мирель, түшүктө жүрө берип турам, бир күнү талаага чыксаң, талаанын кооздугун көргөндө баары унутулуп калат да, тим эле жашоо жыргал болуп калат го, Бул ошо биздин көзүбүз аркылуу келген маалымат, анан жыт маанайды көтөрүп коет. Жытка да кошумча бул тилиң менен сезүү. Тамак деп коелучу, тамак кимдин маанайын көтөрбөйт. Жана айтып коет беле, күйөөсү үйдөн келгенде жинденип эметкен аны эмне дейт? Алар менен курсак тогуш керек дейт. Чынында бул тамак дагы жардам бериши мүмкүн экен да. Жакшы. Дагы эмне бизде таттуу нерселер да маанайды көтөрөт, мисалы, стресс болуп атканда таттуу жесең тынчтанып калат экенсиң да. Бул илимий түрдө далилденген нерсе экен. Анан таттуу жеп койсо тынчтанып калат экен. Кызык. Бирок чынында биз болсо айтат эмес беле, биз эмнени жесек ошондон турабыз дейт го, Ошон үчүн жакшы нерселерди жеп, мындай кандай десем, негизи физикалык жактан эгер толук болуп турсак, физикалык жактан биз баардык нерселер жетиштүү болсо, анда сенин маанайыңа да таасир берет. Анткени айтылгандай ач баланы ошондон окшош эле сенин рухуң, мисалы, жан дүйнөң рухуң дагы эме болсо, кандай десем, ал дагы физикалык жакка дагы таасир этет. Эгер маанайың жок, депрессияда болсоң, анда сен машыкпайсың, эчтеке албайсың. Ошон үчүн бул жакка дагы сунуш бер. Эгер маанайың көтөрүң келсе, анда бир чуркап көр. Мындай физикалык ыкма кылып көр. Ошондо сенин кан жүгүрүү пайда болгондон кийин сенин да мүмкүн маанайың да көтөрүш мүмкүн. Бактылуу болуп түшөсүң. Аябай жакшы.
биз айта кетпедикпи адамдын курсагы депчи, курсагы тоокпу ачкабы бул албетте сөзсүз жардам берет. Анан жакында бир чет жактан келген кыз менен сүйлөшүп калдым. Анан диета кармайын деп атам дейт да. 3 жума ал 3 жума ушул диетаны кармап 15 килограмм арыктап коет экен 3 жумада. 3 жумага эмес 3 жумада. Элестет? Бир жумада 5 килограмм элестет. Анан ошол жарым жылга чейин кармалат дейт кайрачы. Анан бул эмне десем, сен бир да таттуу жебешиң керек, эчтеке дейт. Анан мен ушинтип жашоомдо 3-4 жолу арыктадым, аябай иштейт деп айтып берип атат ошо диетасын. Анан бирок мен аябай злая болом дейт, каардуу, ачуулуу жүрөм, маанайым жок болот ошол 3 жума дейт. Анан эмнеге десем, анткени бир да таттуу жебейм дейт да, байкушчу. Анан сахароза, фруктоза, глюкоза бир да ошо сахардын бир да түрүн жебейт экен. Демек сен фрукту да жегенге болбойт экен да. Элестет, эмнеде ошол сахардын түрү кант бар болсо, аны эчтеке жебейт экен. Анан айтып атпай, денең кадимкидей монтсең шылбырап, анан маанайың чөгүп, аябай ачуулуу болосуң. Эгерде сага бирөө бирдеме десе, анда жарыласың дейт. Ошондуктан мен 3 жума ошол диета кармарда үйдө отуруп эч жака барбайм дейт да. Мен мындай чечим кылып койдум да, ошондо толук адамдар бактылуу да, ар дайым жылмайып мындай күлкүмүштүү болуп жүрүшөт го толук адамдар. Эми бирок ал канчалык толук деген болуш керек. Албетте, бул тамаша, чынында. Бирок негизи физикалык жактан да байкап турабыз, азыр сөзүбүздөн көрүнүп турат. Биз болсо маанайыбызды, маанай деген бул көбүнчө сезим, көбүнчө эме да. Бул жакка жардам бериш үчүн физикалык жакты карап атабыз да. Тамак деп да айттык, анткени бул байланыштуу, дене менен мындай сезимдер байланышып турат. Ананчы Мирел, айта бер. Менде да бир нерсе ой болуп атат да, ошол биз жакшы маанай, ачык көңүл деп атпайбызбы? Булардын баары биринчи жүрөктөн башталат го деп ойлойм да. Туура. Анткени адамда жүрөгүндө тынчтык болбосо, адам өзүндө гармония болбосо, анда сен канча таттуу жебе, канча физикалык көнүгүү жасаба, жүрөгүңдү бир нерсе өйүп турса, баары бир маанайың көтөрүлбөйт го деме. Туура. Антпесе сен анда сага бирөө менен сүйлөшүү керек болуп калат экен да. Анда мүмкүн бул жакын адам болот. Кээ бирлер болсо мүмкүн дуба кылышат, Кудайга сыйынышат, тиленип турушат. Кээ бирлер болсо так гана ошол конкреттүү бир киши керек ал менен маанай көтөрүш үчүн. Ошондой адамдар да издеши керек экен. Ошон үчүн бизди Кудай негизи эми жалгыз кырып жараткан койгон жок да, баардык элдерди жараткандыктан биз социалдуу адамдарбыз да. Кээде ошондой социалдуу болгондуктан бизге адам керек. Маанайды көтөрүш үчүн же бул жашоодо мааниси бар болуш үчүн бизге ошол адам керек экен да. Ошон үчүн мындан да тартынбаңыздар, адам менен сүйлөшүү. Көбүнчө ошол эмне үчүн психологторго барат десе, ал сени тааныбайт да. Тааныбайт. Тамаша. Эртеңки күнү айтпайт да, сен монтпедиң беле депчи. Ошон үчүн жакын адамдар менен да сүйлөшкөндү да унутпаңыздар. Ал албетте маанайды көтөрүшкө жардам берет. Маанай көтөрүү жөнүндө сөз кылдык. Мүмкүн сиздин өзүңүздүн жеке ыкмаңыз бардыр. Анан албетте бул жерде таттуу уйку дагы абдан маанилүү. Аны да эстен чыгарбаш керек. Толук кандуу 8 сааттык, 7-8-9 сааттык уйку дагы абдан маанилүү. Мен ошондон уккам, эгер уйкуң канбай калса, сен жана тамак жебегендей болуп каласың, ачка, жана жиниң келгенсип, ошондой ачууланып. Ошон үчүн уйку дагы анан негизи өз убактысы да бар эмес беле, айтат эмес беле, эң пайдалуу саат убакты бул жанагы 3 саат деп коет, 9дан же 10дон 1ге чейин. 1ге 2ге чейин ушул 4 саат эң пайдалуу дейт. Ошону уктабасаң, анда сен андан кийин уктаганың пайдасыз деп коет да. Жана уйкусу канбаган адам тез карыйт го. Ооба. Анан ушул маалда 10дон 2ге чейинки маалда мелатонин жашартуучу гормон көп иштелип чыгат да. Кортизол иштелип чыгат, то есть тагыраак айтканда. Анан ошол коллаген иштеп чыгат биздин денебизде, кортизол эмес. Анан эгер ошол учурду пропускать этип койсок, анда бизде коллаген иштеп чыкпай калат экен да, анан денебиз картая баштайт экен. Элестет? Ошондуктан убагында уктаган жакшы. Айымдар өзгөчө сулуулугун сактагандар карыбайын десеңиз, анда бул нерсени эске тутуп коюңуз. Эртерээк жаткыла дегенде. Албетте маанайыңыздарды көтөрүп туруңуздар. Албетте ушундай ыкмалар силерге мүмкүн жардам берди, билсеңиздер дагы бир ыкмалар бар болсо биз менен бөлүшүп кетиңиздер. Анда эмесе биздин убактыбыз соңуна келди. Маанайыңызды учурамаңыздар. Албетте жашоо жыргал, жашоо жакшы. Өзү эле кубаныч. Ооба. Кийинки Ушкан подкасттарда жолугабыз кайрадан. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.